بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفع بما علمتنا وزدنا علما وعملا. Бүгінгі сабағымыз ғусулдың сүннеттері және адептері жөнінде болады иншалла. Өткен сабақта ғусулдың фарыздарын алғанбыз, бүгін сүннеттерін ұлатабыз. Ғусулда бұл жерде бұл кітабымызда имам Шурунбулали рахимахуллах 12 сүннетті санап өткен. Бұлдағы баяғы тақриб үшін. Біз жатташуымызға оңай болыштығы үшін, бірақ негізандан да көп болып қалады. Сүннет өзіне есептей тұрған болсақ. Birinci sünnet bu yerde el-ibtida'u bit-tesmiye. Yani Bismillahirrahmanirrahim менен башташтык. Себеби ар бир иш Bismillah менен башталганы жакшы болот. Ошондуктан Bismillah менен башташтык. Бирок бул авратты ачуудан мурда болуш керек Bismillah. Сиз чечинүүдөн мурда Bismillahны айтышыңыз керек. Чечинип алган болсоңуз, авратыңыз ачуу болсо, анда Bismillahны айтпайсыз. Ошондуктан авратты ачуудан мурда Bismillahны айтышыңыз керек. Екіншісі ән-нияту, уән-ния, ниет қылыш керек. Себебі ошол ғусулдан да сауап алышыбыз керек. Ниет болбой тұрған болса, анда сауап да болбойды. Ошондуктан ар бир ишибизде ниет кыла турган болсок, иннамал аъмал бин-ният, албетте ар бир амалдар ниетке жараша болот. Ошондуктан бул даратта айтканыбыздай, даратты да ниет менен кылсак сооп болот, сооп алабыз. Дараттуу да болот, сооп да алабыз. Ошондуктан гусулда дагы бизде ошону ниет кыла турган болсок, ниетти тилибизде дагы, жүрөктө да кылыш керек негизи. Негизги жүрөктө болот. Жүрөк менен ошол тилди бириксе дагы жакшы болот. Болбосо жок дегенде ошол жүрөгүбүздө мен азыр гусул кылам деген ошол ниет болуш керек негизи. Үчүнчүсү birinci ошол Bismillah менен баштаганыбыздан кийин, гусул кылууду ниет кылганыбыздан кийин эки колду жуат экенбиз. Гhaslul yadayn ila rusghayni. Эки колубузду русх билекке чейин, биринчи муунга чейин 3 жолу жуабыз. 3 жолу жуабыз. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошондой бул гусул баштаган. Биринчи эки колун жууган, ошондуктан бизге сүннөт болуп калган. Ошол эки колубузду тазалайбыз. Тазалаганыбыздан кийин, эки колубузду жууганыбыздан кийин кейингеле сүннет гhaslу najasati. Najasatты жуу. Лау канат бинфирадиха. Гhaslу najasatin лау канат ала баданихи бинфирадиха. Najasатты жууштук кейингеле сүннет. Эгер денеңизде өзүнчө бир жеринде najasat турган болсо, кайсы бир жеринде болбосун, ниет кылып Bismillahны айтып, ниет кылып колуңузду жууганыңыздан кийин денеңизде эгер najasat турган болсо, биринчи ошону жуабыз. Себеби денеге тарап кетпесин ал. Сиз гусул кылып жатканыңызда ал najас тийип, башка жерлериңизге najас көбөйүп, денеңиздин көп жери najас болуп калбаслыгы үчүн биринчи ошо najasатты кетирип алсак, калган кийин гусулубуз оңойраак болот. Ошондуктан najasатты кетиребиз. Кейингеле сүннет гhaslу farjihi wa illam takun bihi najasa. Najasатты кетиргенден кийин фаржыбызды жуат экенбиз. Түшүнүктүү? Ошол жынстык мүчөсүн жуат экен. Çünkü ошол жуабыз, ал жерде najasat жок болсо дагы. Najasat жок болсо дагы, ошол жерде дарат айтканыбыздай ал жерде жууп, кийин гусулга киришебиз. Түшүнүктүү? Себеби ошол жерлерге да суу жеткендиги биздин баягы тынчтанып калышыбыз керек да, ошол жерге да суу жетти деп, гусулубуздан баягы шектенбей турган болушубуз керек. Кийинки сүннөтүбүз ошол азыркы najasat кетиргенден кийин ошол ар бир адам өзүнүн фаржын жуугандан кийин намазга дарат алгандай дарат алат экенбиз. Намазга дарат алгандай дарат алабыз. Намазга дарат алгандай дарат алуу дегенде бул жерде сумма ятавадда ка вудуихи лис-салати дейт. Намазга дарат кандай алынат? Ошондой дарат алат. Биринчи колду жууп, оозу мурун чайкап, бетин жууп, эки колун жууп, кийин башыга мас тартып, кийин негизи путуну жуулат. Ошондой кылып дарат алынат. Сумма ятавакка вудуихи лис-салати фаюсаллисул гасла дейт. 3 жолудан жуат экенбиз ошондо да. Гусулдан мурда дарат алып сүннөт болот экен. Чүнки 3 жолу ар бир мүчөнү ошо дараттагыдай дарат алып, ваямсахур раса дейт. Башыбызга да мас тартат экенбиз. Азыр негизи башыбыз жуабыз өзү негизи. Бирок ошондой болсо дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушундай дарат алган экен. Биз дагы ошо сүннөткө жетиштигибиз үчүн, пайгамбарыбыз сүннөтүнү тирилтирүүчүлүгү үчүн ошол жерде башыбызга мас тартып дарат алабыз. Эгер суу топтонбой турган жер болсо, анда путубузду дагы жууп салабыз.
keyin g'usulga kirishamiz. Agar hozirgiday bir tag'arada, o'sha tazikda agar ушул жерде жуунуп жаткан болсо, суу ошол жери чогулуп, путуңуз шонун ичинде болсо, анда путtu жуубай турабыз. Акырында жууп чыгып кетебиз чайкап. Эгер азыркы учурдагыдай азыр эми өнүккөн душтарда сууда чогулбай суу кетет, андай жер болсо путубузду жууп алсак болот. Бирөө дарат алганда путубузга чейин жууп, кийин даратка кирсек болот. ولكنه يؤخر غسل الرجلين dedi ошондуктан мусанниф рахимахуллах. ولكنه يؤخر غسل الرجلين, бирок ошол эки путту жууну кечиктирет. إن كان يقف في محل يجتمع فيه الماء dedi. Эгер ошол суу чогула турган жерде турган болсо, путуну жууштугуну кечиктирип турат. Эгер суу чогулбай турган жер болсо эмне кылат? Анда путуну жууп салса болот деген. Негизи дарат алат экенбиз. Дарат алгандан кийин гусулга киришебиз. Keyingi sünnet summa yufidu al-ma'a ala badanihi thalasan. Andan keyin denesine 3 jolu suv quyilatgan. Ya'ni jalpı denesiga suv jeta turgan qilib suv quyat. Summa yufidu al-ma'a ala badanihi thalasan. 3 jolu denesini juvib chiqat. O'shol birinchisi boshidan boshlaydi. Tushunibdi? Boshidan boshlaydi. Negiz bu joqda hozir aytamiz. Boshidan boshlab, keyin o'ng jelkasidan, keyin so'l jelkasidan suvni quyib, 3 jolu shunday qilib, jalpı denesini suv jetkizadi. Walau inghamasa fil ma'il jari dedi. Men bir masala bu yerda. Agar ag'ib жатқан suvga sho'ngib kirsa, suv ag'ib жатат daryo. G'usul vojib bo'lib qolgan. Masalan, o'shul daryoga, o'shul joqqa g'usul qilgani sho'ngib kirsa, aw ma fi hukmihi jabul bo'lsam, o'sha hozir ag'ib жатқанның hukmida bo'lgan. Cho'ng basseynlar misol hozirgi. Cho'ng basseynlarga tushsa o'shul joyga. Wa makatha qadra al-wudu'i dedi. Darat alganlik vaqtincha tursa o'shul yerda. Mas turdi o'shul yerda suvning ichida turdi. O'sha g'usuldan mo'natincha, daratning mo'natincha tursa o'shul yerda. Misol 10 minut, 15 minut suvning ichida yurdi, cho'milib, faqat akmala sunnata dedi. Agar o'shunday qilsa dag'i sunnatni atqargan bo'lib qolaveradi ekan. Tushunibdi? O'shul menen da g'usul bo'laveradi. Ya'ni ag'ib жатқан suvga sho'ngsa, o'shul yerdan juvinib chiqa turgan bo'lsa, je o'sha basseynlarga o'xshagan yerga kirib, o'sha g'usul niyatida, o'sha niyat qildi, darat oldi, keyin o'sha yerga suvga tush, o'sha yerda cho'milsa, o'shunda dag'i g'usul olgan bo'lib qoladi negizi. Je bo'lsam, qatu jamur javob жатат. O'shul yerga niyat qildi, g'usul olamda o'sha jamurdan aslında turdi. Chunki bu jamur barliq yerni suv jetdi misol. O'shunda qatu jamur javob жатат. Ani barliq yerni suv qilib, suv og'ib ketdi barliq jag'idan. O'shunday bo'lsa dag'i negizi g'usul atqariladi endi. Tushunibdi? Negizi o'shul yerda tursa, ishqalagan yaxshi bo'ladi. Agar jamurdan aslında turgan bo'lsa, o'shul yerda denesini ishqalab tursa, al g'usul olib qolish mumkin. Je bo'lsa, hozirgiday basseynga tushgan bo'lsa da, basseynda da o'sha denesini ishqalash kerak. Je ag'ib жатқан suvga tushgan bo'lsa, ag'ib жатқан yerda ishqalash shart emas negizi. Ishqalasa yaxshi, biroq suv ag'ib жатқан bo'lsa, suv urilib, ko'p yerini o'shol ishqalovdan o'rnidan o'tadi negizi. Sebebi hozir 3 yo'lidan deganga to'g'ri kelaveradi. Bu yerda faqat akmala sunna degandan maqsad o'shol. Sunnatni to'liq qilgan bo'ladi, sunnatni 3 yo'l qilish kerak edi. Denesini 3 yo'l juvish kerak bo'lib, o'shol suvga kirib azmas turganda 3 yo'lining o'rnidan o'tadi ekan. Yani 3 yo'li kirib chiqish shart emas ekan. Basseynga tushdi, 10 minut o'shol yerda cho'mildi, qayra chiqib ketsa bo'ldi ekan. Yani 3 yo'li o'shol basseynga tushib chiqish kerak ekan degan narsa yo'q bu yerda. Shuningdek o'shol yerda tursa, o'sha 3 yo'lning o'rnidan o'tadi ekan. Negiz ag'a turgan suv bo'lsa, ham hozirgiday dushda juvinib жатқан bo'lsa, hozirgiday darat aldi, darat algandan keyin nima qiladi? Birinchilar boshidan boshlaydi ekan. Yabtadi fi sabbil ma'i fi ra'sihi bi ra'sihi. Birinchi boshidan quyuvni boshlaydi ekan, suvni. Boshidan boshlaydi ekan, boshni juvat, sev boshidan boshlaydi. Va yabtadi fi sabbil ma'i bi ra'sihi, sev payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu boshidan boshlagan ekan. Andan keyin o'ng jelkasiga qo'yadi. Boshidan suv quygandan keyin, andan keyin o'ng jelkasidan boshlaydi, andan keyin so'l jelkasidan quyadi. O'shunday qilib boshlagandik, bilan o'ng joqdan har bir ishni o'ng joqdan boshlaganimiz yaxshi, o'shundan o'ng joqdan boshlaymiz andan keyin. Andan keyin dag'i sunnatlardan va yudallika jasadahu dedi. Denesini ishqalaydi ekan, ishqalov. Tushunibdi? Denesini ishqalaydi ekanmiz. Qo'li bilan o'shol yaxshiroq suv jetadi shunda. Keyinbir jetpay qolgan yerlar bo'la turgan bo'lsa, o'shol yerga jalpı denesini ishqalov bilan dag'i o'sha sunnat bo'ladi, ishqalaymiz.
Жоқ дегенде ошол бир жолу ишкалайбыз. Ишкалап чыгабыз, ошол жалпы денеге суу жетиштиги үчүн. Андан кийин ошол жуунуп жатканда дагы ювали гаслаху дейт. Жууп жатканда бирин артынан бирин аткарып токтоп калбай, жуунуп жатып токтоп калбайт. Дарат ошол жууп жалпы бирин артынан бирин токтотпой жуунуш дагы, яни муалат дейт. Бирин артынан бирин аткаруу бул дагы сүннөт экен негизи. Жалпысынан ошол бул жерде биздин китебибизде ошол 12 сүннөттү айтып өттүк. Эми негизги гусулдун адептери дагы бар бул жакта. Кошумча гусулдун адептери бар. Ва адабул игтисал, бул гусулдун адептери даратта канча адеп айткан болсок ошол эле адептер болот. Гусулдагы адептер, даратта айтылган адептер дагы ошол гусулдун ичине кирет. Ва адабул игтисал хия адабул вудуи, ошо дараттын адептери болот. Илля аннаху ла ястакбилул киблата дейт. Лианнаху якуну галибан ма кашфил аура. Бирок болгону ушул жерде кошумча дараттын адептерине кошумча бул жерде кыблага беттенбейт экен. Эгер авраты ачык боло турган болсо кыблага карап турбайт экен. Түшүнүктүү? Эгер авраты ачык болсо кыблага карап турбайт. Эгер жабык боло турган болсо кыблага караса да болот. Мүмкүн. Себеби кыбланы урматтап сыйлаш керек. Ошондуктан эгер авраты ачык болсо ал жака карабайт. Экинчи ал жерде жуунуп жатканда жана адептерден негизи сүйлөбөйт экен. Чөнтү көп сүйлөп ал жерде ырдап ошондой кылып жүрбөйт. Тезирээк жуунуп чыгып кетүүнүн аракетин кылат. Себеби ал жерде авратыны ачып алып ол жерде турган көп тургандык жайыз эмес. Себеби ал жерде зарурат боло турган болсо, жуунуп бүтө турган болсо, жуунуп чыгып кетүүгө аракет кылат. Себеби нажасат чогулуп турган жер болот. Ал жерде башка көп турган жакшы болот. Кийин ал жуунуп бүткөндөн кийин ал жактан чыгып, баягы таза жерге чыгып, кийин путуну жууш мүмкүн, эгер суу чогулткан жер болсо, суу чогулуп турган жер боло турган болсо. Жана ошол бул жерден адептери гусул кылгандан кийин 2 рекет намаз окуп коюш мустахаб болот да. Гусул кылып чыктыңыз, сиз ошол тазаланып чыкканыңыздан кийин сиз даратыңыз болот. Ушул менен сиз намаз окуп койсоңуз жакшы болот. Ошол дарат алгандан кийин 2 рекет намаз окугандай эле гусул кылгандан кийин 2 рекет намаз окусаңыз жакшы болот. Яни макрулөрү дагы негизи бул азыр гусулдун макрулөрү макру болгон. Баягы адепсиздик болгон нерселер, даратта кайсы нерселер адепсиздик болгон болсо, гусулда да ошол нерселер адепсиздик болот негизи. Жана бул жерде дагы сууду өтө көп исрап кылыштыктан сактануу керек. Гусулда дагы аны агызып көп исрап кылбастык керек. Бул дагы исрап дагы макру болот негизи. Фима юсанна лахул игтисал. Кандай нерселерге гусул кылуу сүннөт болот? Кандай амалдарга гусул кылыштык сүннөт болот? Биринчи эле жума намазына гусул кылыш сүннөт болот. Ар бизге жумасына бизге гусул кылуу сүннөт жума намазыга. Ошондуктан биринчи эле бул жерде юсаннул игтисалу ли арбаати ашя дейт. 4 нерсе үчүн гусул кылуу сүннөт экен. Биринчи эле салатил жумати, жума намазына гусул кылыштык. Азыр айтылган тартипте гусул кылыштык сүннөт болот. Себеби жумага барыштык үчүн. Түшүнүктүү? Гусул кылып жумага чейин болгону жакшы болот. Кээ бирлер жок, жума күнү болсо болот, жумадан кийин болсо дагы дегендер бар, бирок негизи жумага чейин болгону жакшы. Максат дагы ошол болот. Себеби сиз жуунуп, тазаланып, адамдардын ичине барасыз. Таза болуп барышыңыз керек. Андан кийингиси салатул идайн. Салатул идайн 2 айт намазыга. Курбан айт менен ороза айттагы намазга жуунуп барыш керек. Ал жерде сүннөт болот. Жуунуп, жакшы таза кийимдерин кийип, ал жака намазга барыш керек. Андан кийинги сүннөт болгон гусулдар ихрам үчүн экен. Азыркы умрага барышып жатат көпчүлүгү. Хажга барып жаткан болсо, ошол жерде хажга ихрамга кирип жатканда, же болсо умрага ихрамга кирип жатканда, ал жерде дагы гусул кылыштык сүннөт болот. Гусул кылып, кийимдерин чечип, ниет кылып хажды умраны ошол жерде ихрамга кирсе, анда дагы сүннөт болот экен. Аял киши дагы ушундай. Азыр айтылган жерлерде эркек, ошол азыр ихрам болсун, ошоларда ихрамга кирүүдө дагы аял киши жуунуп ихрамга кирет ал жерде дагы. Жана хадж Арафада турганда дагы. Арафага туруу керек болуп калды, ушу хажда жүргөндө. Валил хаджи фи Арафата дейт.
ba'da zawal, zavaldan keyin al jaqa Arafa to'sina chiqib o'shal yerda duo qilinadi, o'shal yerda Alloh taologa duo qilib turiladi. O'shondoqdan al yerda ellar cho'g'il bo'lib, o'shal yerda haj qilib yotgan odam Arafaga chiquvdan burda g'usul qilib chiqqaningiz sunnat bo'ladi ekan negiz. Jana bu yerda g'usuldan mustahablari bor ekan. Hozir sunnat bo'lgan g'usulda aytdik. Ham o'shalar uchurda mustahab bo'ladi. Qilsangiz yaxshi, biroq qilmasangiz al sunnat bo'lmaydi, biroq mustahab bo'ladi aldağı. Hozir aytilgan g'usullarga qo'shimcha da g'usul qila turgan yerlarimiz bor ekan. Va yundabul igtisal fi 16 shay'an. Jana 16 yerda g'usul qilish mustahab bo'ladi ekan. Chunki 16 yerda g'usul qilish mustahab bo'ladi. Birinchilar toza abalda musulmon bo'la turgan bo'lsa, bir g'ayri din odam, boshqa dindagi odam islom diniga kira turgan bo'lsa, biroq toza elab. Boyagi ihtilam bo'lib qolmagan, junub bo'lib qolmagan, jevsam ayol kishi bo'la turgan bo'lsa, hayzi, nifasi to'xtab olgan, o'shanday bo'lgan bir toza abalda musulmon bo'la turgan bo'lsa, islomga kirganligi uchun bir tozalik uchun da bir g'usul qilib qo'ya turgan bo'lsa, anda mustahab bo'ladi. Tushunibdi? Aga mustahab bo'ladi. Jana balog'atga jeta turgan bo'lsa, yosh menen. Adam misol hozir erkak bola misol hozir 15 yoshda, ko'ncha 15 yoshda balog'atga jetadi negizi. Hozirgi uchurda qiz bolalarda misol 13-14 yoshda balog'atga jetish mumkin. Har yerda har qanday bo'ladi, biroq o'shanday ihtilam menen jetish mumkin. Ihtilam menen jetmasa, yosh menen jetadi. 15 yosh bo'ladi hozir. Negizi. Yani 15 yoshda balog'atga jetdi deymiz. Tushunibdi? Balog'atga jetdi deb hukm qilinadi shariatda. Ayol kishi bo'lsin, erkak kishi bo'lsin, ya'ni bola bo'lsin, qiz bo'lsin, 15 yoshga jetganda al ihtilam bo'lsa-dag'i, bol balog'atga jetdi deymiz. O'shandaqdan o'sha 15 yoshga jetganda g'usul qilib olishlik mustahab bo'ladi ekan odam. Jana bir odam mas bo'lib o'zine kelgandan keyin masabalda bir qancha to'g'lanib jatdi. Xudoy saqlasin. Jana ig'ma o'zini jo'g'otib qo'ydi. O'shuni jo'g'otib jatdi bir qancha soatlar, o'zine kelgandan keyin da g'usul olib olishligi mustahab bo'ladi ekan. Tushunibdi? Sababi biz boya darat sindiruvchi narsalarda da aytganmiz, agar o'sha o'zini o'shudan ketib tursa kiyimda bir nimduliq topsa, boshqa ma'nida o'ylasa g'usul qilib olish vojib bo'ladi deganmiz. Biroq o'shunday ehtiyotdan mumkin shunday narsalar chiqib ketgani o'zi bilmaydi. Masabalda jevsim o'shu ketgan abalda o'shandaqdan bir jindilik bo'lib o'zine kela turgan bo'lsa, al jerdadagi mustahab bo'ladi ekan, g'usul qilib olishlik mustahab bo'ladi ekan. Jana hijama uchurunda hijama qilgandan keyin da mustahab bo'ladi ekan, g'usul qilib olishlik. Qon oldirgandan keyin negizi o'shul jerdadagi g'usul qilib olsak mustahab bo'ladi ekan. Va g'asli mayyitin. Jana o'likni jug'andan keyin o'lik jug'adigan odamlar bor. O'shul g'assallar o'likni jug'andan keyindagi, jug'andan keyin o'zi dag'i g'usul olib olishligi mustahab bo'ladi. Biroq zaril emas. Zaril emas, biroq olib olgani yaxshi ekan. O'zi dag'i g'usul qilib ola turgan bo'lsa, aldağı yaxshi bo'ladi. Sebab keybilar o'shul g'usul qilish kerak deganlar bor. Shondaqdan keybir mazhablarda o'shul xurujan minal xilaf, ya'ni xilafdan chiqishlik uchun g'usul qilib ola turgan bo'lsa, yaxshi bo'ladi. Jana mustahab bo'la turgan yerlar baroat kechasida. Chunki baroat kechasi bu Sha'ban oyida bo'ladi. Sha'ban oyining 15 kuni bo'ladi. Sha'ban oyining 15-kuni bu baroat kechasi bo'ladi. O'shul baroat degan negiz o'shul gunohlardan quturuv kechasida. Baroatan ani zunub. Gunohlardan qutula turgan kun bo'ladi. Negiz o'shul kuni roza qarmashlikda mustahab bo'ladi. O'shul kechasini qiyamul layl tuni bilan namoz o'qib chiqish negizal mustahab bo'ladi. So'q tuyish o'shandaqdan o'shol kuni dag'i baroat kechasida g'usul qilib, ibodat qilib chiqa turgan bo'lsak, so'q tuyish bo'ladi kanalda. Jana Qadr kechasida dag'i. Va laylatul qadri idza ra'aha dedi. Agar o'shul hozir Qadr kechasi o'shul kecha deb o'zi o'shani ishonsa, e'tiqod qila turgan bo'lsa, unda o'shol kuni g'usul qilib, tuni bilan ibodat qilib chiqa turgan bo'lsa, anda dag'i mustahab bo'ladi g'usul qilganimiz. Bu sababi ulug' kun bo'lganligi uchun g'usul qilib, toza kiyimlar kiyib ibodat qilib chiqsak yaxshi bo'ladi. Mumkin o'shol kunning duolaringiz ijobat bo'lib, o'shol kun Qadr kun bo'lib qolishi mumkin. Jana Madina payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning shahrina kirib jatgan
учурда дагы гусул кылгандык мустахаб болот экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам зияратына барып жатасыз умрада. Пайгамбардын мешитине барып жатканыңызда гусул кылып кирсеңиз, пайгамбарыбызды урматтаган болосуз анда дагы. Пайгамбарыбыз алдына ушундай таза кийимдериңизди кийип, гусул кылып, жыттуу болуп бара турган болсоңуз жакшы болот. Себеби мурда алымдар негизи хатта хадис сабагын өтүп жатканда ушундай кылган экен. Гусул кылып, таза кийимден кийип, жыттанып, кийин хадистерде айткан экен. Себеби сиз пайгамбарыбыз зияратка барып жатасыз. Ошондой кылганыбыз мустахаб болот. Жана Муздалифа, ошол азыр хаджда Муздалифада вали вукуфи би Муздалифада туруудан мурда дагы мустахаб болот, гусул кылып алыштык. Бул ошол айт, Курбан айт күнү таңга маал болот. Бамдат убакыты киргенден баштап ошол Муздалифа убакыты болот. Ошол жерде турулат. Ошол жерде дуа кылып турулат. Ошондуктан ушул жерге да гусул алып барыштыгыңыз мустахаб болот экен. Бирок күн чыккандан кийин сиз бул Курбан айт болот, кийин андан кийин башка амалдарга киришип кетесиз. Бирок ошо күн чыкканга чейин ошол Муздалифада турулат. Ошол күн бамдат убакыты кирбестен туруп гусул алып алганыңыз жакшы болот деді. Жана инда духули Макката ли таваф зияра деп. Таваф зияра бар. Таваф зияра деп хажда кылына турган амал бар. Ошо таваф бар Каабанын айланасында. Ушул тавафты кылуудан мурда дагы Масжиди Харамга кирүүдөн мурда дагы гусул менен кирсеңиз мустахаб болот экен, сооп болот экен. Вали салати кусуфин. Жана күн тутулганда окула турган намаздар бар. Кээде ай тутулат түндө. Же болсо күндүз эле күн тутулат. Күндүз эле караңгы болуп калат. Ошол учурда окула турган намаз бар. Ошол намаздан мурда гусул кылып, эгер намазын окуй турган болсок, мустахаб болот экен. Ошол учурда да гусул кылыштык мустахаб экен. Жана жамыр талап кылуу намазы бар. Жамыр талап кылуу намаз болушу мүмкүн, же болсо дуа кылынат, жана эле намаз Аллах Тааладан жамыр талап кылып, ошондой чөлгө чыгылат. Эгер жамыр баягы жаабай кала турган учурлар болуп калса, ушул учурда чыгыштан мурда гусул алып чыга турган болсок, жакшы болот экен, негизи сооп болот экен анда да. Же болбосо бир коркунучтуу нерсе болуп калды. Бир сизге бир кыйынчылык келип калды, же бир сизге гам келип калды, бир сыноо келип калды сизге. Ошондо эмне кылышпай намаз окуп Кудайдан сиз жалбарасыз. Аллах Таала ушул менден кыйынчылыкты көтөргүн деп. Ошол учурда да гусул алып, андан кийин сиз намаз окуй турган болсоңуз, ушул учурда да мустахаб болот экен. Же болбосо катуу шамал боло турган болсо. Катуу шамал болуп калды. Ошол учурда да катуу шамал болгондо дуа кылып, Аллах Тааладан суранып, өзүң сактагын деп дуа кылынат. Же болбосо бир өтө караңгы болуп кетти. Чүнкү күндүзү күн эле караңгы болуп, күн тосулуп, ошондой бир абал болуп калса дагы, негизи ал учурда да Кудайдан дуа кылышыбыз керек экен. Чүнүктүү, себеби мурдагы ошондой баягы ат коомдарыны ошондой болуп, күн караңгы болуп эле, катуу шамал туруп эле, аларды Аллахтын бир баласы келген экен. Ошондуктан, эгер ушундай бир абал болуп калса, бир катуу шамал болуп кала турган болсо, бир конкучтуу нерселер болуп кала турган болсо, азыркыдай гусул алыш мустахаб болот. Гусул алып, Аллах Таалага жалбарышыбыз керек экен. Таза абалда. Жана бул жерде кошумча кылган, баягы тооба кылып жаткан адам дагы. Чүнүктүү, тооба кылса, бир күнөөлөрдөн тооба кылып, бүгүндөн баштап мен Аллах Таалага сөз бердим. Тооба кылдым күнөөлөрүмдөн десе, анда дагы негизи гусул кылган мустахаб болот экен. Вал кадим, жана кадим сапардан келген адам дагы. Себеби сапардан келген адам кыйынчылык болот, сапарда тердейт, башка болот, аны абалы кийимдери мындай жүдөп калат. Ошондуктан сапардан келип эле ал дагы гусул кылгандык мустахаб болот экен. Эгер сапардан келип гусул кылып кийин ошол барган бир жерге бара турган болсо, ал дагы мустахаб болот. Жана таш атууда дагы, шайтанга таш атууда, хажда. Ал жерде шайтанга таш атуудан мурда гусул кыла турган болсок, жана мустахаб болот экен. Же болсо бир ихтият үчүн, этиятан. Сизге бир нажасат тийип калды, бир жериңизге өзүңүз билбей калдыңыз. Бир жериме нажасат тийди деп таппай калдыңыз, жерин билбей калсаңыз, биротоло сиз гусул кылып ала турган болсоңуз, ушул бая шектен кутулуштук үчүн кайерыңизге тийгенин билбей калганда, жалпы денеңизди жууп ала турган болсоңуз, анда дагы сооп болот экен. Мустахаб болот. Сиз бая шектен кутуласыз да. Иншалла. Бул ушул жалпысынан ушул адептери болду гусулдун негизги. Негиз бул жерде эскертип кете турган нерсе бар.
негизги бул азыркы жалпы денени сырткы дерини тазалоо нерселерди айттык да. Жалпы сырткы денебизди тазалоо иштерин айттык. Негизги нерсе өзү адамдын ички жагында тазалоо зарыл нерселер. Адамдын өзүнүн жүрөгүнү тазалаштык. Эгер адамды ошол жүрөгүн тазалай турган болсо, ошол бирөөдү алдоодон, көрө албастыктан же башка бир жаман ошондой жаман иштерден эгер жүрөгүн тазалай турган болсо, ошол азыркы гусул дененин тазалоо менен ички тазалоо эгер бирике турган болсо, анда өтө сүннөт болот. Бул дагы негизи ошондой кылышыбыз керек. Чүнкү ичибизди тазалоо менен сырткы денебизди дагы тазалоо бирикиш керек. Аллах Таалага ихлас кылуу менен болот ал. Ички денебиз Аллага ихлас кылуу менен, Аллага ошол ар бир амалыбызда эми Аллах мени көрүп турса болду дегендеги ошол ишеним менен эгер кыла турган болсок, иншалла ибадаттарыбыз дагы жакшы болот. Валлаху а'лам бис-саваб.